осознанный выбор супругов. Эми адам сүйүүгө азгырылбай үй бүлө курбаганы же турмуш куруп бирок тарбияны жетишинче эле ал электе эле ажырашып кетишкендер жөнүндө сүйлөшөлү. Мындай адам жаңы турмуш куруу үчүн өзүнө сознательно тандайт партнерду. Ошондуктан көз салуучуга кыйын болот кандайча жол менен тарбия беришке. Адам өзү тандайт партнерду өзүнө окшош, баалуулуктары бар, бири-бирин жакшы түшүнгөн адамды. Духовный тарбиялоо процесси ушуну менен бүтөт дегенди түшүндүрөбү? Тилекке каршы андай эмес. Эгер адам жетилген куракка чейин идеализация кылып турган болсо, жана жубайы экөөнүн идеализациялары окшош болсо, анда жашоо жубайларды чогуу тарбиялайт. Мүмкүн болчу тарбиялык процессте тандоо бир аз болот. Жубайлардын идеализацияларын сындыруу ата-энесинин баалуулуктарын игнор кылган жаңы төрөлгөн бала аркылуу болот. Чогуу жыйган байлыктарын алып коюу жолу менен, дача, машина, акча жана башка. Экөөнүн көңүл буруусун талап кылган оорулар аркылуу. Материалдык байлыкты, үй-жайды чогуу идеализация кылууну талкалоо, акчаларды жана башка материалдык байлыкты алып салуу аркылуу болот. Башында бул акча жоготуу, майда автомобильный авария, бир аз акча уурдатуу жана башка ушул сыяктуу болушу мүмкүн. Эгер бул жардам бербесе, анда оор артиллерия келет. Квартираңарды тоноп кетет. Автомобиль чоң аварияга кабылат. Үй өрттөнүп кетиши мүмкүн жана башка. Булар эң жөнөкөй, көп кездешүүчү тарбиялар. Чындыгында жубайлардын эки смотрители биригип туруп, алардын бирдей идеализациясын талкалоо үчүн башкача бир нерсени ойлоп табышы мүмкүн. Дагы кайталайбыз. Бул биздин жашоо. Биз аны ойлоп тапкан эмеспиз. Биз ал эрежелер менен жашайбыз. Скандалы — это здорово. Кээ бир адамдардын үй бүлөлүк скандалы жөнүндө бир нече сөз айтабыз. Кайнене күйөө бала, кайнене келин, аялы күйөөсү. Булардын баары бизге тааныш урушуп тургандар. Жиниңе тийип турганда, конфликттик ситуацияда эмне кылыш керек? Скандал — энергия берүүнүн процесси. Бул суроого жооп берүү бир канча деңгээлде болот. Энергетикалык деңгээлде скандал бул бир адамдан экинчи адамга энергия өтүү процесси болуп саналат. Энергодонордон энерговампирге энергия берилет. Көбүнчө убакта скандал адамга кандайдыр жол менен тамак аштан, абадан, айлана чөйрөдөн алып турчу жашоо күчү жетпей калганда жаралат. Кандайдыр ооруган процесстер аркылуу адамга энергия жетпей калат. Адам ооругусу, өлгүсү келбейт. Ошондуктан организм энергия алуу үчүн башка жолдорду издеп баштайт жана табат. Энергияны башка адамдардан алса болот. Эң оңой алуу жолу катуу эмоционалдык всплеск болуп турганда болот. Ага кандай эмоция болгону баары бир. Эмоция болсо эле болду. Ошондуктан ал адам, көбүнчө жаш өтүп калгандар, башка адамды жин келтиргенге провокация кылат. Бардык жолун колдонушат. Акыл үйрөтүү, критика, шылдыңдоо, жаман сөздөрдү айтуу жана башка. Баары жарай берет. Эң башкысы тигил адам жини келиш керек. Жана сен жөнүндө эмне ойлойт, ошонун баарын айтыш керек. Ал эмне жөнүндө ойлойт, мааниси жок. Маанилүүсү ал жиндениш керек. Вампир андан энергия алыш үчүн жана энергиясын, импульсун чачыш керек. Катуу урушуудан кийин, бири-бирин кемсинткенден кийин тынчтануу болуп, жакшы эс алып калышат. Донордо күчү жетпей калат разборка кылганга. Вампир болсо өзүнүн энергия порциясын алды. Ал бир канча убакыт жакшы жашай алат. Эстеп көрсөңөр, силер урушканда ушундай болобу? Энергетикалык деңгээлде скандал ушундай көрүнөт. Энергетикалык деңгээлде иштеген бардык экстрасенстер, психологдор ушундай түшүндүрүп беришет. Бирок бул уровень промежуточный.
Адамда энергетикалык деңгээлден башка дагы деңгээлдер бар тоң кемирде. Жана скандалдын чыныгы себеби так ошондо жатат. Терең деңгээлден түшүнүш үчүн вампир адамдын узакка созулган убакытка энергетиканын жетишпегенин. Орун айынан болгон жакшы уктабай калганынан, чарчагандан пайда болгон кыска убакыттагы энергетикалык провалдар жөнүндө биз сөз кылбайбыз бул жерде. Узак убакыттагы жашоонун күчүнүн жетишсиздиги бул жашоого болгон туура эмес мамиле үчүн болгон тарбиялык процесстин жыйынтыгы. Айрыкча жашоосунда чоң ийгиликке жете албаган, карыган адамдар башка адамдарды, жаштарды, байларды, ийгиликтүүлөрдү, ден соолугу чың адамдарды көп осуждение кылышат. Жашоо таарынычын, өзүнүн идеалын айлана чөйрөгө таңуулоо жана башка ката убеждениялар. Аларга жараша смотритель тарбиялык процессти жасайт. Жыйынтыгында адамда энергия жетпей баштайт. Анан ал жашоо энергиясын башка жактан издей баштайт. Скандал отстаивание своих идеалов. Эгер сизде идеализация жок болсо, сизди скандалга, провокация кылганга мүмкүн эмес. Сизге эчтеке таасир бере албайт. Анткени сизге баары эле бирдей маанилүү же маанилүү эмес. Бирок эгер сиздин оппонент сиздин жиниңизге тие алса, андага ыраазы болушуңуз керек. Анткени ал сиз эмнеге избыточное значение берериңизди тапты. Ал сиз алардан кутулушуңуз үчүн ката убежденияңызды тапканга жардам берди. Бул баары болушу мүмкүн. Мисалы, баланы тарбиялоодогу сиздин көз карашыңыз, саясий көз караштар, сиздин сырткы көрүнүш, акыл эс жөндөмүңүз жана башка. Сиздин тарбияңыздан, билимиңизден, коомдук пикирден пайда болгон көз карашыңыз. Ар бир адамдын өзүнүн идеалдарынын набору бар. Вампир именно ошого тийишет. Сиздин жиниңизди келтириш үчүн. Фактически ал сиздин докторуңуз болот. Анткени ал сизге эмне избыточно кымбат экенин көргөзүп берет. Ошондуктан любой скандал бул жакшы. Бул фактически сиздин идеализацияңыздын бекер диагностикасы жана диагностика гана эмес, дарылоо дагы. Ал өзүнүн жүрүм-туруму, мамилеси менен сиздин идеализацияңызды талкалады. Ал сиздин убежденияңызды жокко чыгарат. Анын ката экенин өзүнүн жашоосу менен далилдет. Ошону эсиңерге алгыла жана ага ыраазы болгула. Сизди скандалга кабылткан үчүн. Ал сиздин бекер диагноз жана лекарь. Ушуну түшүнүү менен сиз урушта өзүңүздү кантип кармап жүргөндү билесиз. Ситуациянын жаралыш варианттары көп. Сиз конфликттен кутулуп кетсеңиз болот. Унчукпай бир жакка кетип калып, тамашага айлантып. Ушундай кылганда вампир өзүнүн жашоо күчүнө порция ала албайт. Дагы деле сиздин жиниңизге тие берет же башка адамга өтүп кетет. Балким коргоп турган психикасы жок кичинекей балага. Сиз вампирди аяп, конфликтке аралашып кете аласыз. Бир-эки контролдонгон урушуулар сиз үчүн көп деле зыян келтирбейт. Бирок энергетикалык алсыз болуп калган адамга жардам берет. Бирок бир-эки күндөн кийин сизде ошол эле развлечение күтөт. Тирүүлөй эле урушуудан сырткары башка тактиканы колдонсо болот. Мисалы, конфликт баштаган адамды түшүнүп, аны аяп койсоңуз болот. Оюңуз менен ага эмнени каалап атат, ошону жиберип коюңуз. Сыйлоону, көңүл бурууну, анын маанилүү экенин сездирүүнү, самооценканы көтөрүү жана башка. Ошентип сиз ага башка сапаттагы энергия сунуш кыласыз. Ал күткөн жинденүү энергиясынын ордуна аны сүйүү энергиясы менен толтурасыз. Балким ал муну түшүнөт да, кайра сизден кечирим сурашы мүмкүн. Эгер ага бул энергия жакпаса,
Ал кайрадан эле сизди провокация кылып, жиниңизге тийгенге аракет кыла берет. Кээ бир вампирлер боор ооруу, көңүл айтуу энергиясы менен азыктанышат. Ал үчүн алар көп убакыт өздөрүнүн боор ооруткан тагдыры жөнүндө айтып беришет. Сиздин боор ооруганыңызды күтүшөт. Балким башкача варианттар бар. Бирок булардын баары энергетика деңгээлинде болот. Конфликтти токтотуш үчүн энерговампирдин оорукчан адамдын энергетикасын калыбына келтириш керек. А бул болсо анын жашоого болгон мамилесин өзгөрткөндө гана болот. Жана жашоо бизден талап кылган негизги талаптарды аткарганда гана болот. Ал жашоону чындыгында кандай болсо, ошондой гана кабыл алуу. Аны соттобогула. Аны кандайча кыласыз өзүңүз чечиңиз. Бирок бул сөзсүз жасай турган условия. Самооценка идеализации семьи. Эми буга чейинки берилген маалыматтардын негизинде өзүбүздүн үй бүлөлүк тажрыйбабызды карайлы. Эстеп көрүңүз, сиздин жубайыңыздын кайсы жагы сизде айрыкча кыжырыңызды келтирет? Эмнен ал сиздин оюңузча өтө эле ашыкча жасайт же туура эмес жасайт? Бул үй жумуштары кылуу болушу мүмкүн. Бастелдеги өзүн алып жүргөнү, акчаны короткону, мүнөзүнүн чыртасы жана башка болушу мүмкүн. Түшүнүңүз, именно ошол сапаттарды сиз идеалдаштырасыз. Жашоонун ою боюнча сиз ошолорго өтө эле ашыкча маани бересиз. Сиз тарбияланып атасыз. Анткени ушул идеализациялар сиздин накопитель переживанийди толтурганга жардам берип атышат. Үй бүлөлүк жашооңуздагы жубайыңызга канчалык көп недовольный болсоңуз, ошончолук сиздин накопитель тезирээк толот. Эместеңиз, сиздин кайсы адаттарыңыз, мүнөзүңүз жубайыңыздын кыжырын келтирет. Демек ал ошол карама-каршылыктарды же баалуулуктарды идеалдаштырат. Ал канчалык сизге недовольный болуп, канчалык көп претензия койсо, анын накопитель ошончолук күчтүү толот. Жана ошого жараша тарбия алат. Өзүңүздүн тарбияңыз жөнүндө баарын билип алып, кандайдыр чечим кабыл алышыңыз керек. Сиз баарын мурдагыдай калтырып кое аласыз. Анда сиздин накопитель переживаний толо берет. А балким жашооңузга болгон мамилени өзгөртө аласыз. Сизге катадай болуп сезилген идеализациядан баш тартышыңыз керек. Булардын подсознательный деңгээлде жасашыңыз керек болот. Анткени сознательно сиз өзүңүздүкүн туура экенин далилдей бересиз. Бирок анда сиздин жашооңуз оңолуп кетпейт. Ашыкча идеализациядан кантип баш тартса болот? Отказ от идеализации. Көрсө бул андай деле оор эмес экен. Адамзатка бул жол мурда эле белгилүү болгон. Бул кечирүү жолу. Жубайыңыздын туура эмес кылган ишинин баарын кечириңиз. Сизге кандай кыйын болсо да. Түшүнүңүз, ал сизди духовный тарбия кылыш үчүн жасап атат. Сиздин руханиятыңызды сиз үчүн болгон баалуулуктан ажыратып атат. Жана ал аны бессознательно кылып атат. Жашоо ага ошол жеңил эмес тапшырманы берген. Сиз бардык кемчиликтердин баарын кечирип, аны кандай болсо ошондой кабыл алсаңыз, ал ошол замат өзгөрөт. Ага эми андан ары сизди тарбиялагандын кереги жок. Ал сизди раздражать эткен кылыктарды жасабай калат. А эгер бирдемкени туура эмес кылганды уланта берсе, сиз аны кечиргенсиз. Сиз анын кемчилигине көңүл бурбай каласыз. Ошондой эле ал дагы бир сунуш кылган түшүндүрмөлөр менен таанышса, жана ал дагы сизди кечирсе, сиздин досторуңузду, рыбалкаларыңызды, пивону кечирсе, анда сизде дагы бул увлечениялар кызыктырбай калат. Же кызыксаңыз дагы ага эч ким жолтоо болбойт. Бирок кечирүү бул эле эмес. Бул тагдырды оңдоонун биринчи гана этабы. Адам чын дилинен бирөөнү кечирет да, эртеси эле кайра ошого таарынып жиндене берет. Ошондуктан кечирип коюу аздык кылат. Өзүңдүн жер жүзүндөгү баалуулукка кармалып калганыңды
түшүнгөндөн кийин, жашоону, өзүңдү, жаныңдагыларды жана башкалардын баарын кечиргенден кийин ушундай жашоо позицияга кирип алыш керек. Ошондон кийин эчтекени идеализация кылбаш керек. Так ошол жашоого болгон мамилелердин варианттары жөнүндө 3-главада кенен кесип карайбыз. Эгерде сизде ошондой проблема бар болсо, түз эле ошол жакка өтүңүз. А биз болсо духовный тарбиялоонун кийинки областын карайлы.